Рахмет, içtegi жеңилдикти сез. Кулактандыруу сиздин сыналгыңыз эл эмнедей тармагына кошулду. Урматтуу айымдар жана мырзалар, назарыңыздарда эл эмнедей долбоордун 2-чи сезону. Менен окуялар, эл эмнедей көргүн эми биздин угарман, эл эмнедей сыналгыдан көрө Кыргызстаным, эл эмнедей бир да чыгарылыш калтырмадым, эл эмнедей электегин айтканын эстим, эркин сөздү айтканы келдим. Угуп жатсаң жаңыланып Кыргызстандын өсүп бараткандан белги, камалбагын ойлорго дең, күлкү менен күмөндөрдү жеңгин. Өнөрүң болсо өргө чапкын досум, ойлоп остун элиң эмнедери. Так, Алатоо маалымат программасын көрүш керек. Арноо концерти дейт, көрүш керек. Неле кылып атат муякта бирөө, я? Эй! Неле кылып атасың? Отун жарып атам. Балтаны кыйнап атам дебейсиңби, эй? Отунда ушунча отаңдын оозу курайын, чычым. Чыгар! Қана балтаны сындырасың, сауын қарма, жақшылап, қана. Екі қолдап қарма. Чап! Отаңның оозу. Ушундай сага үйретіш керек. Неле кылып атасың сен? Самор жагып атам. Самор жагып атам деп, жүдүп атам дебейсиң. Ушундай жагабы саморду. Алдын үйлө, мына алдын үйлө алдынан, жата кал. Жақшылап. Мына келдат, кернейді сала қой, Отаңның оозу курайын, чычым, ушундай сага үйретіш керек. Ай, неле кылып атасың сен? Шыпыратам. Ушундай шыпырабы? Сапырып. Акырын шыпыр, қана? Акырын шыпыр, Акырын. Мына монун барын чогулт, маяктын барын. Жақшылап чогулт. Отаңның оозу курайын, чычым, ушундай үйретіш керек сага. Азыркы жаштардын колунан эчтеке келбейт, ай. Неле кылып атасың? Эшек такалап атам. Отаңның оозу курайын, чычым, ушундай эшек такаламак беле. Тур. Ушундай үйретіш керек сага. Мыя карма. Бас. Айт. Эмнеле кылып атасың? Отун жарып атам. Атаңның оозунан чечим, ким отун ушинтип жарат? Мына. Эшекти ушинтип такалайт. Бас эшикке чыксаң, калганын көрсөтөйүн. Жакшылап жакса сен, жакшылап жар. Таңның оозу курайын, чычым. Көчөдөгү балдар топтору болжол менен ушинтип пайда болот. А бул Чолпонбек. Райондо Ванчопа дешет. Бүгүн Ванчопа өзүнө жаңы топ түзөт. Бир эле жашка улуу болсо, анда братан болот. Бир эле жаш, 12 ай, бир мандрас. Базар жок, братан. Ванчопа братан, менде бир суроо бар да. Эгерде сен досуң, сен братандарың менен дос болсо, ошол досуң мага ким болот? Суюк сөздөрүң агат кой, төкмө брачкасың ғой. Мен сени түшүнбөй калдым, кайрачы. Братан, эгерде сен досуң, сен братандарың... Сен досуң? Мен досум. Сен братандарың менен дос болсо... Сенин братандарың менен дос болсо, ошол досуң мага ким болот? Братандардын арасында алсага братан болот. А экөөңөр эле болсоор, жада калса жаным болуп алга. Братан, эште баратсамчы, шашып аябай мындай. Братан, кандай деп учурашып кетсем. Шашып баратсаңбы? А сен шашпа да. Шашкан шайтан дечи. Деп айтты эле бир киши. Братан, ар кайсы бандадачы мындай. Арганда учурашат экен да, учурашат мындай депчи. Бизде мында өзгөчө учурашпайлы. Чүтөк. Туруп тур эле балтарашка боло каласың, шашпай турчу. Мен ошону айтайын дегем. Мына менде монда учурашуу бар. Кандайчы? Жүрөк, душа, от души жаша.
Жоқ, банчопа братан. Же болсо мондай бар. Алғандай братаню. Қолға қол, башқа баш, жана дерзкий көз қараш. Таппағаның жоқ, банчопа братан, таппағаның жоқ. Мондай бар, мондай бар. Бұл қандайша братаню? Жашо бир бутқа гир. Базар жоқ братаню. Ушын қыл қойлу. Ушул кылалу. Ушын Суюк сага жактуу. Жақты Сага братан. жакканды кылалу. Ооба братаню. Башкасын эле кылбайлы, я суюк. Мақұл братаню. Биринчисин эле кылалы, Күчтөк. Жактуу? Жүрөк, душа, а души жаша. Болду мына ушул биздики болот. Күчтөк, унчукпайсың ғой, айтпайсың кичине биз шкырык кылалы дебейсиңби? Бизге шкырык керек. Көчөлөрдө, түндөрдө бири-бирибизди алыстан таап алганга бир шкырык керек. Мына монту шкырчы. Балдар, дечи. Кандай болот экен? Базар жоқ. Копченый. Койчу деп шкырсаң. Мына ушул болсун. Ушул болсун. Копченый, не ученый. Достор менен сплоченый. Копченый, бат эле форель боло каласың ғой. Икраларың кысып турчу. Кечир дейсиң. Кеч болуп калса, добрый вечер дейсиң. Шкырык ойлоп таптык. А мени кантип чакырасың? Ана монту шкырлачы. Чоппа, братан. Мен үчүн чакырасың. Базар жоқ братаню, базар Мен жоқ. үчүн чакырасың. Брачкасы, жылы өргүлө. Жыл. Братандар келді ау. Кач, жоқ, братандар емес. Мамашым. Бизге емес. Біз бандабыз братан. Банда. Не деген бандабыз? Бат қимылдаған шоқ чечекте. Көчөчү. Так, қаяққа тапшырсам? Бәлкім медицинский факультетке? Пульс жоқ, эмне кылабыз? Доктор. Білбей, біз бұны өткөн емеспіз. Юрист болсам бұл. Айран, сүт, айран, келіңіздер. Эже келіңіз, айран, сүт. Жоға, юристтер жұмыс таппай жүрүшпөйбү. Қаяққа тапшырсам? Мұғалим болсам бұл. Белгілі оқу биринен жаш мұғалим оқушылардан пара алып отқан кезінен қармалды. Мен күнөлүү емесмін, мен күнөлүү емес студенттер өздері тупой болса айла жоқтан алдым да мен. Жоқ, мұғалімдердің айлығы аста. Мен андан көрі, еш жаққа тапшырбайлы, парикмахерден курсын оқып, чач-тарач болом. Жоқ. Мен әрқайсы серван чачын қырқым келген жоқ. Так. Yes, менде сон идея бар. Қаяққа тапшырып ким болыңыздарды білбей жатсаңар, келин болғыла. Қазан аяқ университетіне тапшырыңыздар. Tizmeden çıkpayбыз, бюджетті de unutpayбыз. Қанша? Құдай-ай. Кім бұл? Майрамдық дастарқонды жағынға көп қорыту керегі жоқ. Нектар солнечный болса, бюджет аман. Шатты үй білөзді жаңылық. Табиғи шіременен дамду Буратино солнечный. Балам, не қылып атасың? Ата, сочинение жазып атам. Үй бүлөң жөнүндө сочинение жазып кел dedi. Не деп атасың анан? Не деп атат бияқта? Атаң каякта иштейт. Бизнесмен деп жаз. Мен атам бизнесмен. Ата, сиз таксистсиз? Такси деле бизнес да, жеке бизнес. Жаз, мен атам бизнесмен. Жыға отыр. Депутат тап қойшы. Мен атам депутат тап қой.
Кандайча эки? Неге эки койду? Айжа Карбековна депутаттар айлығын көтермөйүнчө 2 кое берем деди. Sen айтып кой. Mugallimler окуучуларын 5ке окутмайынча айлык көтөрүлбөйт деп кой. 5ке окутsun биринчи. Айнас. Балаң эки алыптыр. Депутатка тамак жаза. Абулар Чика менен Актан. Бул 2 айылдык бала спорт боюнча комментатор болгусу келип кыялданып жүрүшөт. Бирок биздин каармандар айылда спорт аз болгондуктан башка окуяларга комментатор бола калышат. Башта. And heavyweight champions UFC and the world championship. Welcome to the night, ladies and gentlemen. Championship UFC. Урматтуу айымдар жана мырзалар, биздин кордого куш келипсиздер. Бүгүн бизде Эрежес Эрмушташ Панкратион UFC тарыктагы отурган таймаштардын бири болот деп ишенебиз. And heavyweight tonight in the world. Кыргызча сүйлөй бер. Аны бизе тааныштырып кетели. Бүгүн Эрежес урушка келгендер болсо, сол тарапта Айнаш эже 38 жашта, 43 килограмм. Жашоосунда 100 таймаш өткөргөн, 99 нокаут менен жеңген, жана бирөө техникалык нокаут менен жеңген. Аны бизе оң тараптан тааныштырып кетели. Бул жакта болсо Шамбет мырза, 48 жашта, 92 килограмм. Жашоосунда 100 таймаш өткөргөн, 99 нокаутун утулуп алган, жана бирөө техникалык нокаут менен жеңилүү ызасын тарткан. Шамбет бүгүн мынакей өзүңүздөр көргөндөй, bir ay murunку матчтан токмок жеп калган, бүгүн матч реваншка келаптыр, допингден сайынып алыптыр. Катуу даярданыптыр. Ал эми Айнаш дагы бүгүн аябай ушул күндү көптөн күткөн, колунда өзүнүн баягы аспабы бар экен, бүгүн абдан сонун таймаш болот деп ишенебиз. Сволочь, ищик, акмак, алкаш десе. Ой, Айнаш эже дароо эле чабуулду баштады. Бүгүн айлап кичине тиги кокаин туланып отуруп калдым чын. Урматтуу кесиптеш, өзүң көргөндөй, Шамбет мырза блок тосту, бул эми өзүнүн коронный. Чокум сага, уктуңбу? Хук справа. Акмак. Тур бар жого кокен үйүнө. Хук слева. Ишсең өлгөнгө чейин уч, уктуңбу? Апперкот. Ой, жеңил нокдаунга түшүп калды. Биздин Шамбет эми ушул нокдаундан кантип турат болду экен, көрөбүз. 1, 2, 3. Катын! Мен керелди ичке иштеп турдум, иштеп. Ит чарчадым сени. Айттым го, Шамбет катуу даярданып кетти деп. Айткан апам ушу сага тийбей эле кой деп. Калыбек байкенин баласы деле тийсең болот. Ой, бул деген запрещенный прием. Запрещенный прием. Бирок Айнаш дайыма ушул ыкма менен жеңишке жетчү. Бүгүн кандай болот экенин көрөбүз. Койчу. Кечирип койчу. Караңызчы, кабеге. Шамбет мырза өзүн утулуп атканын сезип баштады. Шамбет мырза утуларын сезген, ошондон допингден колдонуп келген. Өлүгүмдү гана көрөйүн десе. Ой. Караңыздарчы, Айнашка жардамчы болуп машыктыруучусу чыгып келди. Машыктыруучусу Майраш апа келди. Кебетесин карап кой. Дагы телтейип мас келдиби мунун? 2 раз это же беспредел. Беспредел башталып кетти. Ал кийин Майраш апа бул таймашта азыр өзүнүн аябай жакшы жардамын көрсөтмөкчү. Кыргызстандын заводунун баарын ушул жыргатмай болду. Керели эч келемас. Тап келдим деп. Ай тапканыңды бир маңдайын көрсөкчү деди. Не дебейсиз, Майраш апа деген өзү профессионал. Буга чейин 37 жыл бою ушундай Эрежес Эрмушташка катышып, ар дайым нокаут менен жеңип келген. Меле томкарып, карып келаткансып, өлүгүңдү көрөйүн, суатчыдай болгон. Кебетесин кара. Бара келди. Бали. Мына бул таймаштагы буга чейинки болгон таймаштардай Шамбеттин жеңилүү ызасы менен Матч реванш болгон жок. Шамбет жеңилди. Ал эми сиздер менен бүгүн ушул матч бою мынакей Мсье Чике жана Мсье Актан болду. Барыңыздарга чоң рахмат. Биздин кородон кайра кезишкенче биз менен болуңуздар. Силер эмне отурасыңар? Кулакты илип коюп. Кыларга ишиң жокпу я? Жок алгылары. Тимелеби сериал көрүп аткансың. Бул Гемин
Йемендин тургундары бири-бирине сый-урмат менен сылык сыпайы, тынчтыкта жашашат. Бирок жумшак мамиле жашоодон тажагандар дагы бар. А бул болсо Акуновдордун үй бүлөсү. Бул үй бүлөнү кыйын, кайнене башкарат. Ошентип Ханыша менен Падыша жакшы жашап калыптыр. Жакшы жатмай кылбы? Жакшы жатып алыптыр. Апа, ата, силер кантип тааныштыңар эле? Биз библиотекада таанышканбыз. Багында библиотекадан апаң Кетип баратып папаңды башын сизе албадым. китеп түшүрүп атпайбы? Нар жагынан. Тиги Ушундай эле болгон да. биз папаң кусая варамын таанышканбыз. Кайра эле баягы жумакта айтатчу. Ай, калп айтып атат. Булар интернеттен таанышкан бири-бирин интернеттен. Мына бу эркин болсо интернеттен эле башы чыкпачу. Ошол жерден таанышкан булар. Шын элеби, Инстаграмданбы? Кайдагы Инстаграм? Агенттен таанышкан булар. А сиз чоң ата менен кантип таанышкансыз? О, мен де. Мына биз библиотекадан таанышканбыз биз. Мына биз аябай романтичный болгон. Ухта давай тафета ухта. Биз библиотекадан таанышканбыз. Капыстан ичи урганда, күткөндө жана өткөндө. Лактамет келет жардамга. Лактамет бул кош таасирлүү каражат. Жигердүү лактобактериялардын курамы ичегинин ички чөйрөсүн калыбына келтирип, ал эми витаминдер ичке болгон жөндөмдү жакшыртат. Лактамет ичтеги жеңилдикти сез. Балык башынан деген макалды көлдүктөр жакшы билет. Так ошол ысы көлдүн айылдарынын бирин айтканынан кайтпаган айыл өкмөтү Бердигул башкарат. Мына, туугандар. Мен шаарга кетердин астында силерден баарыңарда акча чогултуп алгам, туурабы? Силерди кийин байыта турган бир нерсе алып келем дегем. Алып келем деген. Туурабы? Мен болсо мына шаарда жүрдүм дагы. Мына Алып келди. Мына мондай неме? Сетуй маркетинг деген нерсени үйрөнүп келдим. Сотовый эмне? Сатуй эмес трактор. Сетуй маркетинг. Эми азыр түшүндүрөм силерге. Мен шаарда жүргөндө жөн жүргөн жокмун. 3 күн бою жанагы үйрөнүп, жанагы сабактарга барып аттым. Мына эң башта түшүндүрө баштайын. Мына мондай чөп, муну болсо деген башка жерден сатып алабыз дагы. Анан кийин ооруп аткандарга же өзү керек болсо сатып аласың. Анан артынан жана жазылган өзүнүн системалары бар. Ошол эң маңыздысы могу сатыш керек. Андай чөптөр бизде деле бар тоодо. Жада калса бекер. Бекер. Былтыр тиги. Мына баптистер бекер китеп десе баарыңарды түрө. Бекер деп чогултап өп калжасаңарбы? Келе соп калжасаңарбы? Келе соп каласыңарбы? Бекер болсо тоодон көрсөң чогултпайт бир. Чогултуп мына мондайларды ойлоп таппайт бир жылкычы. Азыр мындай кылалы. Бул жанагы дары бүт баарын айыктырат. Азыр мен силерге мисалда көрсөтүп берем. Мына кимдин аягы ооруйт? Кана азыр бул деген дары баарынан айыктырат. Бүт баарынан тиги жанагычы баарын айыктырат экен. Азыр болсо мына көрөбүз кимдин аягы ооруйт. Мен бөйлөндө таштар бар. Менин ашказанда язвам бар да. Менин башым ооруйт. Бер келсең. Шуну айыктыралы эми сен айыгып аласыңар да. Муну айыктыралы. Жүрү. Кел. Мына. Чуку, тур. Биринчиден, мына сен ооруп атасың, туурабы? Мына могул чуку сен. Мына бул сен, чуку. Бул сенсиң. Сен эчтекең жок, акчаң жок, анан башың ооруп атат. Андан кийин сен болсо өзүң сыяктуу дагы бир адамды табасың. Сендей болгон башы ооруган, мисалы төлөмүш. Башы ооруган, акча жок. Мына. Бул төлөмүш. Өкөңөр. Барасыңар дагы мондай жаш бет саткандарга барасыңар дагы мына ошого астына жазыласыңар. Ошентип мына могул жердегилер күмүшкө толот, ал болсо мына мондай упайды чогултуш керек. Ошондойлорго жанагылар өзү 40% скидка менен келе баштайт. Түшүндүң да? Башың сеники оорубай калат дагы. Сен болсо мына могу даражага жетсең, сен болсо алганың да бекер болот. Жана ага чейин ичкениңдин баарын кетирген акчаңды кайра чогултуп аласың. Анан эми сен сата баштайсың. Түшүндүңбү?
Sen sata bastayсың. Sen o жерде gümüş болдың да. Менин астында искенин аялы. Неге менин аялым сенин астында? Ана трактористің астында болсын міне. Астында болсын. Жемде, төлеміштің астында болсын. Төлеміштің астында. Ана чұқуын астында болсын, чұқуын астына жазайын. Менің астыма olur. Ештеңе болмайды. Анын астында сен бола бересің, мына аялдың астында міне бұл жерде искем бола береді. Шығылып, арыз жазылсақ болды. Мына ушинтип мына даражаларды унутпайбыз. Бұл өзі жылы менен келет да өзі балдар чогултат. Өйдө жакта мен үстүндө мен аялымда. Ошентип мына аялым башында агричи жазылды да. Ошентип аттып мына бири-бирибизди кошуп кетеребиз дагы. Ким кошурат? Тракторист кошурат. Тракторист мына могу жер бош экен. Сугатчынын асты. Эң акыркы могу жерде тракторист кошуп коет. Ошентип Берди ол андай болбойт. Менин астыма эч ким жазылбайбы. Мен байыбайм ошондо. Сен де неме да? Том дүйнө долон айлы барго. Ошо жерге барасың дагы, ошо жерге мен аялым сыяктуу отуруп, өйдө жана туруп аласың, сен акча таба баштайсың. Түшүнүңөрбү системаны, түшүнүңөрбү? Сен ошо жок жерге барасың да астына сата бересиң. Сен отур бар, отур. Астары дүйнө жүзүн басып алсак, дүйнө жүзүн. Биз насузга дүйнө жүзүн жазып көтөрөсөк, баарыбыз байып кетебиз. Bir gözüm var, cumhuriyet bir elesep kireç. Elesep kireç, gelecekte barış bir bayıdık. Ya, traktorist Porsche aytap kalgan. Sugatçı ya, sugatçı. Sugatçı olsa 4 ayal alıp algan. Tölemiş. Elesep sende akça var, akça var sende. Magazinge girip men ayalıma orup, kalgan ersini alıp içsen bolur. Karızgan es. Dıykan, elesep senin janagı 4 sotuk jerin var go. 4 sotuk emas. 30 hektar jerin var. Oşonun bari janagындай kartoshka aytып alып, oşonun bari satып al akçasız. Kırman. Жылкычы. Sen 125 жылкың emas. 500 жылкың бар элестете. Жок, 1000 жылкың бар элестете. Мен эмне дашына жылкы алсак ана? Мен жылкыма тийишпеди. Сен жылкыңа тийген жокмун, өзүмдүн жылкымды айтып атам. Анда меники будай болсун да, сенин жылкың. Кайдагы будай? Мен жылкын айтып атам мен сага. Сен мен будай болсун атам. Будай мен жылкыма тийишпейм. Ал менин жылкым. Мен жылкыма атайын. Токтот. Айгачы, мо байлар жаманда. Карса, көзүнө май басып кетип бири-бирине урушуп калышты. Кичине байысы эле бузулуп кетти, көрдүңбү? Байлык серге зыян. Бири-бирине урушуп кетесиңер бат эле. Ошентип серге акча жаныңарда болсо эле серге зыян болбосун деп, биз болсо бир нерсе ойлогонбуз сизге. Алып кел. Жанагы сер айтып аткан бала акчанын акчасы гана, бала акча ремонттун акчасы гана деп аткандар. Ошого мен силерди ойлоп сейф алдым. Эми жаныңарда адам боло турган акчадан кичине көбүрөөк акча болсо, буяка мага тапшырасыңар, мен бул жерге сала берем. Түшүндүңөрбү? Акчаны мага сала берем. Жанагы негизи эле колдон баса сала бересиң, керек болгондо келип сурап аласың. Эгерде кимде такыр акча жок болсо, келип менден сурап турсаңар болот. Бул жерде сейфте акча бар болот, башкаларды туурабы? Берип турам. Анан сейф иштеп атат, бажам иштеп атат. Мен санап атам, элдердин акчасы. Ошон үчүн жанагы алып кайрап келгенде, мен жанагы жанагы пайыз кошуп алып алам да кошуп коем. Баары жакшы турабы? Анан буга акча батпай баштайт. Анан эмки жылы буюрса жана мектепке деген ремонттун акчасына чоңураак сейф алабыз. Чоң сейф. Бирок азырынча бул сейфке силердин акчаңар батпай калышы мүмкүн. Орундар аз. Эртерээк элей баштагыла орунда бронировать эткиле, келгиле. Бронировать дегендер барбы? Эртерээк алып. Эртерээк барлы өтүн. Ким? Чуко бири жооп жүрөт. Дыйкан. Доктор, жазбайсың. Жазып атам, үчүнчү. Докторга бир орун. Тургула үйгө барган, эртерээк. Тракторист сага орун керек. Кел. Жазып. Могу ошу шаарда байсыңар.